Студент деген мен үчүн билим алууга ар тараптуу ойлонуп изденүүдө жүргөн инсан. Бул эң сонун доор, эң сонун мезгил, эң кызыктуу учур десем болот. Студент мына ошол доордо кийинки өзүнүн кийинки жашоосун түптөгөн адам. Эртеден кечке окууга жүгүргөн, билимге талпынган, оюн күлкүгө жетишкен, жумушка жетишкен, негизинен бардык нерсеге жетишкен универсалдуу адам. Изденүүнүн артында жүргөн эмгекчил адам. Бардык нерсени өз алдынча башкара алган, өзүн эркин алып жүргөн, сүйүүдө, оюнда, окууда бардык жака тең жетишкенге аракет кылган, идеалдуу болгонго аракет кылган адам деп эсептейм. Студент болгондон кийин дүйнөгө болгон көз карашың албетте өзгөрөт. Келечек болгон максаттарың пайда болот өзүңөн. Принциптүү адам болуп баштайсың. Жашоого башка көз караш менен карап баштайсың да. Студент болгондон кийин дайыма эрте турасың. Даже чай ичпей деле чыгасың оюңөн, маршруткада тыгылып келесиң. Убакытты туура пайдаланганды, бул күндөн бул күнгө чейин мынаны кылсам, бунун пайдасы мындай болот экен, деп мындай чоң өзүңдөн баягы ийгиликтүү адамдар менен, өзүңдөн бир топ тажрыйбалуу адамдар менен жүрүп, ошолордон үлгү алып, анан пайдаланып келатабыз десем болот. Эң алгач чөйрө алмашкан, өмүрүбүздө көрбөгөн адамдар менен мамиле кылып, жатаканада же туктап түшүүбүзгө кирбеген адамдар менен чогуу жашап жатып, ошолор менен чогуу бир комнатада бир тамак аш жасап, бир туугандай мамиле болуп, бул өзүнчө бир аураны тартуулайт. Жашоону ар тараптуу көз караш менен карап, мындайча айтканда билим менен турмушту бири-бирине айкалыштырып баратам, үйрөнүп атам да. Окуучулук маалда окуган эмес. Школдочу. Анан көп шоктук кылып, оюн күлкү, ошол нерселер менен чектелген да. Бул жака келгенден кийин көбүнчө окулду. Мисалы үчүн жандай өзүң өнүктүрүү, биздин кесип мугалим болгондо да англис тилинен да. Анан көп эмебиз мээнеткеч болуп калдык. Өзүңдө болгон жөндөмдүүлүктөрдү бул жакта чыгарганга аракет кылып келе жаткан учурдабыз. Өзүңүн келечектеги жашооңдун пайдаланын студенттик күндөрдө курасың десем болот. Мектептен жаңы келесиң, жаңы чөйрө, жаңы аура. Сүй дегенде жаңы келгенде биринен өтүп, бири кыздардын баары сулуу көрүнчү, анткени жаңы келип атасың бул жер. Окуп жүргөндө 45 минутта эле сабак өтүп, анан 90 минуттага көнүш аябай кыйын болгондо бизге келип алып, убакыт өтпөйт. Сабак кызыктуу болсо деле баары бир телефондон саатты карай беребиз да. Чыгыштардын графигин жазып алганбыз да, дептерибиздин артыначы ошону карап, анан бир жолу звонок берген вакытта дагы же унутуп калды окшойт. Саат өтүп атат да. Анан кийин группалаштар группадан жазышып атабыз, чыгасың, сен чыгып келчи деп бир кызыбызды чыгарып, алып түшүп звонокко чыгып келген да. Почти 90% студенттерде болсо керек, бул тамак аш, акча жагынан бардык студенттерде жетишсиз көйгөйлөр болот. Студенттер акчаны туура пайдаланат деп мен айта албайм. Ар жака керексиз нерселерге пайдаланып, өзүнүн эң керектүү тамак ашына акча жок калып, студенттердин көбү ачка калышат. Кийин экинчи курс, үчүнчү курс болгондо үйдөн дагы акча сурагандан тартынып калат экенсиң. Сурайсың, бирок болушунча сурай албайсың, өз алдынча иштегенге аракет кыласың. Албетте, айылда жүргөн колдой турган ата-энең жок, тамак биширип бере турган апаң жок, акча бере турган атаң жок. Сөзсүз эле окууну бүтүп алып иштейм деген эмес, ага чейин деле иштеп, ата-энеден акча албай, өзүн багыш керек. Эң кызыктуу окуя, биринчи курс болуп келгенбиз, 3 бала жашайбыз комнатада. Анан буга чейин бизге эжебиз, апабыз тамак кылып берген да. Анан плов базганбыз. Плов базып, Мурали деген группалашым бар. Экөөбүз базып, анан ютубтан карап базганбыз да. Жазап базып, анан пловубуздун асты күйүп кеткен. Ортосу бышкан, үстү бышпай калган. Аны алып келип тургандан кийин не кылышты билген эмеспиз да. Ошентип анан ачка калганбыз бир күн. Чегенге болбой калган негизи. Анан азыр Кудайга шүгүр, манты урмак алсак калганын кылабыз. Кыздар көп жашайт элек анда. Комнатада 6 кызбы, 7 кызбы жашайт болчук.
Анан жанакы балага айтып, нан, пияз, картошка алдырганбыз. Студенттик күндөрдөн биз реалдуу жашоого реалдуу көз караш менен караганды үйрөнүп алдык. Мисалы, оюңда айылда жатып алып эле оюнда ушундай машина тээп жүргөн болосуң, тияк-биякта жүргөн болосуң, бирок бул жактагы жашоо андан такыр бөлөкчө болот дагы. Ал ойлогон ойдогу машина жок, ойлогон ойдогу акча жок. Реалдуу турмушта акчаң жок, жөө жүрөсүң, курсагачка деген. Биз биринчи курсубузда онлайн окуп калдык, карантинге байланыштуу. Анан кураторубуз айдың эжеге баарыбызды кошуп, топтоп, жанагы мугалимдерди кошуп атат да, анан баарыбыз таанышып, ошол жактан сүйлөшүп атабыз. Группалаштар бири-бирибизди деле жакшы тааныбайбыз да, айрым бирибиз эле тааныбасак. Жазышып атышат, анан бир номер жазып калды да WhatsApp группабызга. Бул жагында мындай, Шамир деп жазып алыптыр да. Анан группаны топтоп, фамилия список түзүп, мындай кылыла айдың деп жазыптыр да. Так сөз эсимде жок. Ошентсе анан бир Дариха деген аябай тамашакөй группалашыбыз бар болчу. Ал эме деп жазып атпайбы? Эжекени сиз десең Шамир дейт. Себеп дегенде ал биздин группалашыбыз бар экен, ошондой деп түшүнүптүр да. Ал Шамир агай биздин деканыбыз экен. Менде бир окуя болгон биринчи курста. Мен өтө уялчак болчумун. Анан НОГИПИден эч ким түшпөдү да ал күнүчө. Анан мен ошентип биофак тууга чейин элдер менен чогуу түшкөнгө ошол жака чейин өтүп кетчүмүн да. Анан менде өтө көп ушундай болгон. Анан эми үйрөнүп калдым. Түшүп калайынчы деп айткангачы. Ата-энеси болгон акчаларын берип, окуу жайга жөнөтүп атат. Шаарга окуйм деп келген максаты, ошол максатты унутпаш керек. Анан ошол студентке ишенген адамдардын ата-энесинин ишеничин акташ керек. Студент болуп окуйм деп келгенден кийин бул жерге мээнет кылып окуш керек. Жумуш кылганга милдеттүү эмесиң, сен окуйсуң жана өзүңдө болгон жөндөмдү чыгарганга аракет кылсаң болот. Самый главный ошо, ден соолукту караш керек, окуш керек, убакытты туура пайдаланыш керек. Урматтуу группалаштарым, студент балдар, студент кыздар. Тандаган кесиптин мыкты адистери болушун, жана ошондой эле биздин окуу жайыбыздын атын дүйнөгө тааныткан студенттер болушуна тилектешмин. Бүгүнкү ошо 17 ноябрь эл аралык студенттер күнү менен сиздерди чын жүрөгүмдөн куттуктайм.